Начало Маевка, 7 утра. Утром сбил девушку. Маевкадагы жаш кыздын өлүмү. Таңерде окуя болгон жерден видеосу тарады. Бишкек шаарынын четиндеги Маевка айылында жаш кызды унаа сүзүп кеткени тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Бишкек ШИПтен билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгы 14 ноябрь күнү болжол менен саат 7:15 болгон 1997 жылы туулган айдоочу Хундай Саната үлгүсүндөгү автоунааны Махатма Ганди көчөсү менен түндүк багытта айдап бара жатып, Садаева көчөсүнүн кесилишинде жөө өтмөктөн өтүп бараткан 2005 жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Жабырлануучу алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты ШИПтин маалыматтарды каттоо журналына катталып, сотко чейинки текшерүү башталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек ШИПтин тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголду, айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Автоунаа айып аянтчасына токтотулуп, бардык тиешелүү экспертизалар дайындалды. Алардын жыйынтыгына жараша мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту шектүүгө карата камакка алуу түрүндөгү бөөт коюу чарасын тандап, аны номер 1 СИЗОго 2 айга киргизүү чечимин чыгарды. Булак турмуш кежи. Тек тургандай да эки Кытайда карап урушуп кетти. Карашында элестетип булардын урушканын карап. Биздикилер урушуп кетсе ушинтип элестетип койду. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.